Самара Каримова депутат болуп жыргатабы. Пиарды жакшы өздөштүргөн ырчы Самара Каримова депутаттыкка аттанат деген сөздөр бир топ тарап жатат. Буга социалдык тармактарда ар кандай көз карашын билдирип жатышат. Анан депутат болуш үчүн чоң интеллект керек эмеспи? Бирок интеллекти анча чоң эмес Самара мыйзамды жаза алабы деген суроону көп коюлууда. Анан мындай депутаттар келсе, өлкөбүз кандай өнүгөт деп айтышууда. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Нурзат Токтосунова, сен түрмөнүн ичинен чыгышың маанилүү эмес. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова өзүнүн Instagram баракчасына адамдын өзүн өзү тарбиялоосу тууралуу пикири менен кеңеши менен бөлүштү. Сен түрмөнүн ичинен чыгышың маанилүү эмес. Сенин ичиңден түрмө чыгышы керек. Сенин түрмөң сенин жаман ойлоруң. Мен жалкоомун, менин ишим жүрүшпөйт, баары мени сатып кетет. Мен сулуу эмесмин, мен акча чогулта албайм, мени баары жаман көрөт. Бир сөз менен айтканда өзүңүзгө берген бааңыз өтө төмөн болсо, сиздин ички абалыңыз түрмөдө экенин кабар берет. Бул жан дүйнө түрмөсү, ички түрмө. Сырткы түрмөдөн дагы коркунучтуу. Сырткы түрмөдө канча бир жылда чыкса болот. Ички түрмөдөн сиз каалаган күн гана чыгасыз. Каалабасаңыз өз түрмөңүз менен кошо көмүлөсүз. Өмүрүңүз текке кетет деген оюн билдирди. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ырчы Клара Алибекова. Кой Клара чыда деп өзүмдү алдап жашап келем. Учурунда кыргызымдын жигиттери, классташым аттуурлар менен таанылган азыркы кезге чейин чыгармачылыктын жолунда жүргөн ырчы айым Клара Алибекова Марал шоу программасынын кадырлуу коногу болду. Клара айым, чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Биротоло алыстап кеткен жокмун. Бирок жашоо шартка байланыштуу чыгармачылыкта тыныгуу болуп калды. Азыр жаңырылардын үстүндө иштеп жатам. Клип тартууга болсо каражат керек экен. Ырчы Сайкыл Садыбаказованы сизге көп окшоштурушат. Ооба, аны менен Сайкал кичинекей кезинде эле байкагам. Көп окшоштурушат. Жаш курагымда гастролдоп чыкканда Гүлшайыр Садыбакасова эже биздин үйүнө барып калчу элек. Ошондо Сайкал 3 жашта болчу. Ак бантип тагып алып тек секирип ойноп жүрчү. Ошондо окшоштук бар экенин байкагам күлүп. Мурдагы Клара Алибекова өзгөрүлдүбү? Жаш кезимде тарсылдаган кыз болчумун. Анан арадан көп жыл өтүп, азыр назик болуп көп сүйлөбөй калдым. Сага эмне болгон, көз тийгенби деп суроону көп беришет. Той топурагындагы барып калсам тааныштарым жаңырыларды, клиптерди күтөбүз деп айтып калышат. Чыгармачыл адам болгондон кийин ал жакта дагы кете албайт экенбиз. Буйруса аракет кылып жатам. Ушул убакыт аралыгында эмнеден чарчадыңыз? Ар бир адамда көйгөй болот. Жашоомдо ысык суу күндөр, түйшүктөр болду. Кой Клара чыда, бул күндөр да өтүп кетет деп өзүмдү ушул убакытка чейин алдап жашап келем. Анан ден соолугумду дагы чыңдап жатам. Буйруса алдыга койгон пландарым чоң. Чоң рахмат маегиңизге. Сизге күч-кубат каалайбыз. Жаңы клиптарды күтөбүз. Марал радиосуна ыраазычылык билдирем. Жылуу сөздөрүңүзгө рахмат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Гүлжайна Атаканова кийими жок талкууга калды. Дагы жинге тийсе, купальниктеримди бүт жүктөйм. Куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасынан жакшы жаңылыктары менен бөлүшүп келет. Ал акыркы учурларда байма-бай жүктөгөн сүрөттөрүндө окурмандары байкагандай бир форма менен түшкөндүктөн талкуу жаралды. Хейтерлер бир ооздон башка кийимиң жокпу деп суроо узата бергенден кийин Атаканова мына силерге деп туруп ар түрдүү кийимдер менен түшкөн сүрөттөрүн жүктөп салды. Куудул айым, санагылачы кана канча кийимим бар экенин, менин формам үчүн кыжалат болгондор деп сүрөттөрү менен бөлүштү. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Белгилүү алып баруучу жана куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Мен бүгүн көп суроолорго жооп бергим келди. Ооба, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Ата-энем 7 баласын каргалууга кактырбай чоңойтушту. Мен ушундай эле тыпырайган капкара кыз элем, бирок ушул кезимди сагынам. Эч ким мен жөнүндө жаман айтышпачу эле. Ооба, ажыраштым, жараштым, кайра күйөөгө чыктым, кайра ажыраштым. Булардын баары пешене экен. Ким эле турмушу бузулушун кааласын. Мен да каалаган эмесмин. Тагдыр мени каалагандай калчалады, кыйнады, ыйлатты. Баарына шүгүр кылдым. Азыр баары аркада калды, Аллахтын буйруса. Ооба, машина алдым, үй алдым, бизнес ачтым, бирок баарысы пешине терим менен жетиштим. Бирөөлөр ойлогондой эч кимдин үй бүлөсүн бузбадым. Көрүнгөн менен жатып туруп кеткен жокмун. Бирөөлөрдөй болуп ичип чегип убактымды өткөрбөдүм. Же бир карагынан бай чалга тийип ийгиликке жеткен жокмун. Шалпылдап көрүнгөн эркек менен ойнош болгон жокмун. Же бир негирге тийип кеткен жокмун. Аллахыма шүгүр, жүзүм жарык, жашап келе жатам. Любой жерде сөзүм бийик, себеби аркам таптаза. Дагы суроолоруңар болсо кийинки постто жооп берем.
Гүлжайна Атаканова өзүнүн жетекчисине сүйүүсүн арнады. Куудул теле алып баруучу ырчы Гүлжайна Атаканованын чыгармачылык менен гана алектенбестен тармактык бизнесте иштеп жүргөндүгү маалым. Жакында эле ырчы дал ошол тармактык бизнесинин жетекчиси Бакыт Алиев менен "Сүйүү жашка карабайт" деген чыгарманы дуэт ырдап чыгышты. Аталган ырда алгач Атаканованын жеке концертин ырдап чыгышты. Жогорудагы ыр угармандар тарабынан жакшы кабыл алынганбы? Айтор Кудул айымдын Москвада чайханалардын биринде өткөргөн концертинде дагы ырдоо туура көрүшкөн деп Барс медиа сайты жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.